айтканда согласно гос деп коебуз. Мына 30-389 2013 деп айтылат. Бул боюнча мына Казакстан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикстан, анан биз дагы арасында барбыз да. Тылган мамлекеттер иштейт да ушу гос стандарт менен. Бул жерде айтылат жана официанттардын жанагы проценттерин булар деген кардарлардан алуу эмес. Мисалы өзү жанагы өздөрү тамактарына кошобу же берки напитоктарына кошобу, ошондон чыгарып алыш керек. Жанагы кардарлардан кафелер, ресторандар процент алыш үчүн, за обслуживание процент алыш үчүн бул дагы бул жакта да айтат, незаконно деп айтат. Негизи бирок негизи жанагы публичный деп айтылат, жана кафелер менюга коюп атпайбы 10-12% деп, алар өздөрү ошого постоянно таянып жүрүшөт. 10-12%, 15% деп жана менюга жазылса, ал жерде негизи айтылат, жазылган болсо, значит клиенттер, ошо кардарлар были предупреждены, значит алардан процент алса болот деп буларга таянып жүрүшөт. Бирок негизи мындай да, пример катары айта кетейин, кафелер ал өздөрү мисалы менюле да жөн эле меню өздөрүнүн мындайча айтканда внутреннее положение дейбизби же внутреннее указание дейбизби, алар менен ошого биз чыгарсак болот деп трудовой кодекс деп айтылат. Трудовой кодекс бул 20-берененин трудовой кодексинде айтылат. Бул кодекс даже ачык мыйзам боюнча айта кетсек, бул президенттин указаниясындагы өйдө турган кодекс. Бул кодексте жазылып атат 20-беренеде работодатель деп жанагы жумуш берүүчү жумуш бергендерге, мындайча айтканда жанагы официанттарга, работниктерге, кызматчыларына жанагы эмгек маянасын, орусча айтканда зарплатасын өзү бериш керек и своевременно бериш керек деп турат. Аны төлөбөйм деп кирсе, дагы случайларды көргөнбүз, милицияларды чакырышы мүмкүн. Милициялар чакырганда, милициялар келет, мыйзам боюнча милициялар буга келип даже иш кылып же бирдеме кылып, же иш козгойм деп бирдеме кылса, бул даже превышение служебных злоупотребление служебным положением и превышение власти деп дагы бул милициялар мындайча айтканда келип, может түшүнүк алыш үчүн алып кетиши мүмкүн. Адак төлөгүлө деп милициялардын төлөткөнгө акысы дагы